Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Элге жардам чыгарылышы. Эгерде сизге жардам керек болсо, анда биздин Telegram каналга Москва барга жазыңыз. Же болбосо WhatsApp'tan жазсаңыз болот. 8925 245 89 79. Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Москва барда бүгүн суукка бар. Кече 7 февраль күнү Петербург, Санкт-Петербург шаарында Тимуровская көчөсүндө аялдамада белгисиз адам 2 мигрантка кол салып, бычак менен, атасы менен баласына бычак менен кол салып, натыйжада экөө тең оор жаракат алышкан. Баласы 28 жаштагы жигит көп өтпөй каза болгон больницада. Ленинград облусу боюнча ГУИДнын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча ошол эле күнү кечинде 30 жаштагы шектүү кармалган. Ал киши местный адам болгон, ошол жердеги. Кол салууга чейин бир нече жолу кийимдерин алмаштырганы белгилүү болгон. Ал камерадан чыккан. Камералар видеого тартып калган. Видеолорду сиздерге көрсөтөбүз. Кылмыш иши козголгон. Эки адамдын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Видеодо көргөндөй бычактагандан кийин качкан жерлери камерага түшүп калган да. Ошонун натыйжасында оперативдүү топтун жигиттери аны кармады. Тергөөчүлөр бул кишини психикалык оорудан жабыркап, азыр психиатриялык ооруканада экени билдирди. Психбольницада экен. Андыктан туугандар, бөтөн жерде өтө этият болуңуздар. Бөтөн жерде жүргөндө өзүңүздөргө сак болуңуздар. Баарыбыз ушундай бөөдө кырсыктан Аллахым өзү сактасын. Туугандар, элге жардам чыгарылышынын демөөчүсү сүйүн. Телефону 8926 920 5151. Ишеничтүү жигит границага кирди чыкты кылат, жолдо жардам берет. Ишеничтүү өзү каттайт, ортомчусу жок, документке жардам берет. Андыктан чалыңыздар. Москва бар десеңиз скидка кылып берет.